Саламатсыздарбы, урматтуу элчилер, туруктуу өкүлдөр, ардактуу консулдар, урматтуу айымдар жана мырзалар. Биздин өлкөдө түзүлгөн коомдук саясий кырдаал тууралуу ар кандай бүдөмүк ойлордун баардыгын алып салуу үчүн ушундай форматта сиздер менен жолугушууну туура деп эсептедим. Дипломаттардын ишинин асылдыгы элдердин жана мамлекеттердин ортосундагы алтын көпүрөнү орнотуу. Сиздердин кесипке карата менин урмат сыйым абдан жогору. Кыргызстан өзүнүн чет өлкөлүк өнөктөштөрү, ошондой эле эл аралык жана регионалдык уюмдар менен достук мамилелерди өнүктүрүүгө ар дайым кызыктар. Ошондуктан бүгүнкү жолугушууну өзгөчө жолугушуу деп эсептейм. Ушул жолугушууда сиздер менен бөлүшө турган бир нече кайрылууларым бар. Биринчиси, биздин өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалдын толук турукташкандыгын билдирем. Бардыгыңыздар ушул жылдын 5-октябрында Кыргызстанда болгон окуялардын түздөн түз күбөсү болдуңуздар. Бул окуялар адилетсиз өткөн парламенттик шайлоонун натыйжасы болду. Кыргызстандын эли коррупциядан, укуктун жоктугунан жана топтолгон социалдык экономикалык көйгөйлөрдөн тажады. Эл эскиче жашагысы келбей, бийликти кетирүү талабы менен аянтка чыкты. Кыргыз эли чынчыл жана адилеттүү жашоого болгон укугун коргой алды. Азыркы учурда Кыргызстанды окуялардын мыйзам ченемдүүлүгү жөнүндө ар кандай баалар угулуп жатат. Биз 2005 жана 2010 жылдардагы саясий окуялардан сабак алдык. Мындан ары биз бюрократиянын элден өйдө болушуна жол бербейбиз. Өкмөт эл алдындагы милдеттенмелерин ырааттуу аткарышы керек. Буга чейин Кыргызстанда болуп өткөн 2 жолку революцияда мамлекетибиз бир топ убакытка чейин укуктук талаага кире албай калгандыгы эч кимге жашыруун эмес. Бул жолкуда өзүңүздөр байкагандай, өлкөдө ички саясий кырдаал турукташып, саясий процесстер конституциялык талаага тезинен кайтып келди. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлигинин легитимдүүлүгү бекемделип, анын аткаруу органдары туруктуу режимде иштөөнү улантууда. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык жаңы президенттик шайлоого чейин өлкө президентинин милдеттерин убактылуу аткаруу жоопкерчилиги мага жүктөлдү. Өлкөдөгү бийликти өткөрүп берүү процедурасы Кыргыз Республикасынын конституциясынын ченемдери менен тынчтык жолу менен өткөнүн баса белгилейм. Демек, Кыргыз Республикасында бийлик легитимдүү экендигин жана мамлекетибизде коомдук саясий кырдаал толук турукташты деп толук ишеним менен айтам. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын башка өлкөлөр менен болгон эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдердин алкагындагы эл аралык милдеттенмелерин улантаарын жана аткараарын ырастайм. Буга чейин биздин мамлекеттин ичинде кандай гана өзгөрүүлөр болбосун, Кыргызстан дайыма эл аралык укуктук ченемдерди бекем сактагандыгы менен айырмаланып келген. Ошондуктан Кыргыз Республикасы эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттенмелерин толугу менен аткарат. Үчүнчүдөн, инвестициялык саясатта коопсуздук маселелери толук камсыз кылынаарына кепилдик берем. Кыргыз Республикасынын президентин милдетин аткаруучу жана премьер-министри катары менин милдеттеримдин эң башкы приоритеттеринин бири экономикалык кырдаалды турукташтыруу, инвесторлордун коопсуздук кепилдигин камсыздоо, алардын ишенимин кайтаруу. Албетте, өлкөбүздө жагымдуу инвестициялык атмосфераны түзүү үчүн коррупция менен уюшулган кылмыштуулукка каршы аеосуз күрөш уланат. Инвестициялык талаш-тартыштарды адилеттүү кароо акыйкат сот системасынан көз каранды. Сот системасында адилеттүүлүк сөзсүз түрдө чет өлкөлүк инвестицияларды жаңы долбоорлорго тартууга жакшы өбөлгө түзөт.
Бул багытта коррупциялык жана мыйзамсыз аракеттерди токтотуу үчүн экономикалык амнистия жарыяладым. Кыргызстан өзүнүн чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен достук мамилелерди өнүктүрүүдө. Инвесторлордун жана Кыргызстандын аймагында жүргөн чет өлкөлүк жарандардын коопсуздугун камсыз кылаарын дагы бир жолу ырастайт. Чет өлкөлүк инвесторлорго менин эшигим жана бардык мамлекеттердин мекемелеринин эшиктери дайыма ачык болот. Инвестициялык долбоорлорду баштоодо мамлекеттен уруксат документтерди алуу маалында негизсиз убакыт чоюулар, бюрократиялык тоскоолдуктар, инвесторлордон акчалай үлүш сураган көрүнүштөр мындан ары болбойт. Кимде-ким үлүш талап кылган болсо, ал адамга мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөт. Бул биздин ачык айкын позициябыз жана эскертүүбүз. Анткени чет элдик инвесторлор менен биздин ортобузда эки тараптын кызыкчылыгын камтыган ачык жана ишенимдүү мамиле болуусу тийиш. Төртүнчүдөн, COVID-19 пандемиясы дүйнө элинин алдындагы дагы бир чоң коркунучтардан жана сыноолордон болду. Аны менен күрөшүүдө сиздер биздин өлкөгө эбегейсиз чоң жардам бердиңиздер. Коронавирус пандемиясы учурунда Кыргыз Республикасына Россия, Кытай, Европа биримдиги, Улуу Британия, Өзбекстан, Казакстан, Япония, Түштүк Корея, Түркия, Кувейт, Катар, Бириккен Араб Эмираттары, Иран, Америка Кошмо Штаттары, Швейцария, Германия, Венгрия, Азербайджан, Индия, Пакистан жана башка аталбай калган бир нече өлкөлөр, ошондой эле Бириккен Улуттар уюму баштаган бир катар эл аралык уюмдар эбегейсиз жардам көрсөттү. Учурдан пайдаланып, бардыгыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу достор, шайлоо процесстери боюнча кыскача сөз айта кетейин. Президенттик шайлоо Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына ылайык Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен келерки жылдын 10 январына белгиленди. Мен президенттин милдетин аткаруу кызматымды жана премьер-министр кызматын тапшырып берип, шайлоого катардагы жаран катары катышам. Мен мыйзамдуулуктун үстөмдүгүнүн негизинде шайлоо процесстерин ачык жана адилеттүү өткөрүү боюнча реалдуу реформалар жүргүзүлөт деп терең ишенем. Саясий реформалар сөзсүз түрдө Конституциянын алкагында жана улуттук мыйзамдардын чегинде ишке ашырылышы керек. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин тышкы саясатыбыздын негизги өзөгү болуп, мамлекеттин улуттук кызыкчылыктарын көздөө менен тең салмактуу жана прагматикалык тышкы саясатты жүзөгө ашыруу эсептелинет. Биз коңшу боордош мамлекеттер, союздаштар жана стратегиялык өнөктөштөр менен мамилебизди мындан ары да бекемдөөгө жана ырааттуу өнүктүрүүгө даярбыз. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин аймагындагы ар тараптуу кызматташтыкты чыңдоого багытталган туруктуу позицияны карманабыз жана шериктештиктин алкагындагы кызматташууну кеңейтүүгө умтулабыз. Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташууга биз өзгөчө маани беребиз. Улуттук экономиканын туруктуу өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле инвестициялардын агымын көбөйтүү жана товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын, эмгек ресурстарынын эркин жүгүртүлүшүнө толук көлөмдө жетишүүгө кызыктарбыз. Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун алкагында жамааттык коопсуздук тутумун түзүү Кыргызстандын кызыкчылыктарына толук жооп берет. Биз уюмга мүчө мамлекеттердин жамааттык коопсуздугун камсыз кылууга кызыктарбыз жана жаңы чакырыктар менен коркунучтарга каршы турууда ар тараптуу иш аракеттерибизди уланта беребиз. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер биздин аймактагы коопсуздук, экономикалык, маданий жана гуманитардык жааттарда кызматташуусуна чоң салымын кошуп келе жатат. Биз Шанхай кызматташтык уюму менен тыгыз кызматташуубузду жигердүү улантууга даяр экендигибизди баса белгилегим келет. Европа биримдиги менен кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө макулдашууга тез арада кол коюлушуна үмүттөнөбүз.
Тараптардын макулдашууга кол коюусу Кыргыз Европа мамилелерин сапаттуу жаңы деңгээлге алып чыгаарына терең ишенем. Кыргыз түрк тилдүү мамлекеттер менен жигердүү кызматташтыгыбызды мындан ары дагы өнүктүрүүгө даярбыз. Биз боордош араб өлкөлөрү менен жемиштүү алакаларыбызды мындан ары дагы бекемдөөгө жана өлкөлөрүбүздүн кызыкчылыктарына жооп берген биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктарбыз. Батыш багытында өзүбүздүн милдеттенмелерибизди тастыктаарыбызды жана биздин өнөктөштөрүбүз менен карым катнаштарды жана жылуу мамилебизди сактаарыбызды белгилеп кетем. Кыргыз Республикасы Түштүк Азиядагы, Орто жана Жакынкы Чыгыштагы алдыңкы мамлекеттер менен болгон кызматташуусунун оң динамикасын жогору баалайт. Ал эми мамилелерибизди бекемдетүү мындан ары да Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын маанилүү багыттарынын бири катары калат. Эл аралык жана регионалдык финанс институттары менен жигердүү өз ара аракеттенүүгө умтулабыз. Урматтуу элчилер, туруктуу өкүлдөр, ардактуу консулдар, сөзүмдүн аягында чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн ишенимин калыбына келтирүү максатында өткөрүп жаткан бүгүнкү жолугушуубуз өз ара пайдалуу кызматташууну мындан ары өнүктүрүүдө жана чыңдоодо жаңы импульс берет деп ишенем. Кыргыз Республикасында болуп жаткан процесстерди эл аралык өнөктөштөрдүн позитивдүү кабыл алуусуна, объективдүү маалымат берүүгө көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөм. Ошондой эле Кыргызстанда зарыл реформаларды жүргүзүүгө, инвестиция тартууда, COVID-19 менен күрөшүү жана өлкөнүн социалдык экономикалык абалын калыбына келтирүү, анын ичинде мамлекеттик инвестициялык программалардын алкагында долбоорлорду ишке ашыруу багытында барыңыздарды колдоо көрсөтүүгө чакырам. Ал эми мен Кыргызстандын күчтүү демократиялык институттарга жана ишенимдүү эл аралык өнөктөштөргө ээ болгон гүлдөгөн мамлекет болуш үчүн бардык күч аракетимди жумшайм.